бересиз, ошону менен бүтөт. Мен неге берем? Кызык. Неге бербейсиз? Мен неге берем? Мен сизме договор кылышпасам. Мына менен договор кылганмын. Кечикпей келет деп убада берген кайра. Жок, бербейм, эмнеге үчүн? Венера мына кетип атат, Венераны кармагын. Ушуларды чакырыш керек эле. Ортодон ушул Назаралиевнаны чакырабыз дедиңер. Назаралиевнын өзү жакшы хит болгон ыры барбы? Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр жана Сейит Продакшн YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер Илмек шоу программасын көрүп жатасыздар. Ал эми бүгүн биз тамашага ажарлуу мыкты актриса, ырчы Венера Назаралиева айымды тамаша салмакчыбыз. Ал үчүн бизге Атургул эжебиз менен мыкты тамада шоу менен Мыктыбек мырза жардам бермекчи. Мына ушул артыбызда турган Жаннат Резорт Ошто той болот, Мыктыбек. Ошол тойду ушул Мыктыбек алып барат. Мыктыбек күндүзү Венера айымга чалган. Ал кайка барам деди? Бүгүн саат 6-да той башталып, бирок азыр бүттү. Анан Венера эже чалганда өзгөнгө барам деди да. Азыр жолдо келатам деп атат. Азыр келип калса керек буюрса. Венера айым өзгөндөн ошту көздөй 120 менен басып келатса керек, тойго шашып келатат. Мыктыбек улам чалып шаштырды. Кыскасы алдыда көрөсүздөр, кандай болуп тамаша жасаласыз. Атургул эже сизге дем болсун. Жакшылап даярданабыз. Венера эжени тосолалы. Келип калды окшойт. Жүрүңүздөр. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Санжар Айтибаев, врач-стоматолог, стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, тиш тазалоо, тиш салуу, металлокерамика, цирконий, протездин бардык түрлөрү жана башка бардык кызматтар. Жылмаю сизден, кызмат бизден. Дороге, метро Новослободская, улица Чаянова, 18А. Байланыш телефондору +7 963 657 0003 +7 925 334 3293. Өзü gelsin. Alpar ayçısın, ırçığa özünüz kança veresiz, onun bardın özünüzün kassаңызda болот да эже. Жок, мынасына мен төлөбөйм деп атам. Төлөбөйм. Как положено, эже болгон нерсени биз чыгардык да турабы? Мен эже тоюңуздун эмне мен? Венера. Мен калыптыр го. Той бүтүп калды да биз саат 4-тө баштаганбыз да. Эмкичеңди келбедиң да кызым. Саат 6-да башталды окшойт го той, 6:30. Жок, 4-кө чакырганбыз. Аз-маз эле кечикти, андан кийин эле той башталып кетти. Эми баардыгын эсептешип бүтүп атабыз да. Эсептешип бүтүп атабыз да. Анан кийин Венера менен жок, Венера мени кара. Венера, мен сүйлөшкөндө мына ведущий менен сүйлөшкөнмүн. Эгер Венера кечигип калса, башка той болуп калса, анда дагы ал ошо алып баруучуга ошол төлөйт дегенмин. Эми сиз төлөйсүз буяка. Ой. Кызык элесиз го эже. Ошондой да. Кандай болсун? Менчи атайынчы. Бир нече күн мурда айтпасаңыз, мага саат 7-де айтсаңыз. Мен атайын сизди. Мен атайын ушу Венера ырдасын деп атайын чакырсам. Анан кийин мага бир нече күн мурда айтат да, мага саат 7-лерде айтпайбы. Ой, бизге мынауга уруксат бербей жүрүп калдык. Эми мына азыр мына бардык акчаны бердим. Ведущийге сиз акча бересиз, ошону менен бүтөт. Мен неге берем? Кызыксыз. Неге бербейсиз? Мен неге берем? Мен сизме договор кылышпасам. Мына менен договор кылганмын. Кечикпей келет деп убада берген кайра. Өзүчү мен айперини Мен канча нерсени калтырып мен машинаны 100 мен биздин күткөнүбүзчү. Ана ошо Венераны көрөйүнчү деп баятан бери күтүп отурам. Анда мага мурда айтпайт белеңиз, мен башка заказ албайт элем. Мага саат 7-де айтты, мен өзгөңдө. Мен дагы башка заказ албай сизди күтүп отурдум да жанатан бери. Сиз мага бир нече күн мурда айтпайсыз, кызыксыз. Өзгөнгө жеткенде чалмай. Договор болбосо Эми төлөшкө туура келет. Мына сен Мыктыбек, сен ушул Венера менен өзүң сүйлөшүп алган. Жок, бербейм, эмнеге үчүн? Венера мына кетип атат, Венераны кармагын. Өзүң убагында келбедиң. Мага бүгүн саат 7:30-да айтсаңыз, уят, о күн мурда айтат да андай десе. 7:30-да айтсаң анда ынабай койбой элең.
Турган жокпуз да. Аны өзүңүз сүйлөштүңүз да. Мына ведущийден алып, ведущийге ушу берет эми. Ведущийдин акчасын бербей атам. Өзүңүз Ушу төлөш алгыла. Биз вообще Мен ведущий менен ошондой деп сүйлөшкөнмүн. биздин ага тиешеби. Чыгарбагыла. Баягы келгенде Кечиккен кандай болот экен билсин. Жок, ошондо делечи. Мен бара албайм деп койсоңор, онда дагы башка бирөөнү табат элем. Биз чак азыр учуп барбайбыз деп, тойду бүтүрүп коюп барабыз деп. Биз деле ошондо дагы көрүп болдук. Эми келгилчеңди той бүтүп калды да. Силер айтпайсыңарбы? Биз баргычаңды той бүтүп калат деп айтпай элеңер. Бул обещать мага антип айткан жок. Сөзсүз келет деп айткан. Кетпейсиңер эми. Бербеймин, ошо Венерадан өндүрүп алгын. Бербейм. Ооба жакшы өттү, баары жакшы болду. Бир эле ушун мен атайын Венераны чакырсам ошентиңер да. Чакырдыңыз турабы эже? Мен Ооба. берген чалсам албай койду. Анан Венере чалдым өзгөндүкү. Эми ким болтат? Мен күнөөлүү эмесмин, ошо Венера күнөөлүү. Венерадан өндүрүп алгын. Машинасын чыгарбай койгун. Эжеден кантип мен неме кылам эже? Өзү мынагыл жердеги эле ырчыларды чакырыш керек эле. Ортодон ушул Назаралиеваны чакырабыз дедиңер. Назаралиеванын өзү жакшы хит болгон ыры барбы? Кана. Мен чакырбайт болчумун. Венера болбосо кудаларга ырдап бер. Ой, эже, кызыксыз го мен. Мен вообще түшүнбөй калдым, сиздичи. Мен айттым. Эмесе мунага төлөбөйм да, ушу менен ошондой сүйлөшкөнмүн. Биз тойду өткөрүпсүз, бет коюңуз эми кичине. Бет коюңуз. Андай болбойт да. Сен де өз убагыңда турушуң керек. Тойда ушинтип келесиңерби? Мен ушун ода кылышканмын. Ода кылышканмын. Өзгөндөн чыгып барамын тойдон дедим. Анда айтпай элең башка эле ырчыны чакырат элең. Ой, айланай кой кетти, мен ой негатив кылып турган акылым жок ке. Эже анан эмне барып коюш эже? Кой. Бар дегенде барыш керек айт. Geçiniz öyle buydu sizge armağınız. Nasıl? Nasıl oldu? Жакшы. Венера. Андай эмес өзү, андай эмес. Ой, мен жаман. Настроениям түшүп. Qanday oldu? Кандай болду эле? Ишендиңби? Ишенип мен титиреп чыктым да. Şimdi şok kılıp koysunuz hocam. Биз артистка эмесмин бирок. Болгон окшойт деп ойлоптум да. Той болду. Той болду. Өтүп кетти. Kanca menen geldiniz aytı nemeni. Menibizde gazdı bas dediniz özgönden. Бул мага чалып атты да. Бияка туруп алсаңыз. Ортого туруңуз микрофон. Бул мага чалып атты, жазып атты, анан кийин 100 миң айтып аттык да. Бул эле бол. Уят болуп калбайын деп дагы 9да бүтпөсө керек деп коем. Билбейм, шок болуп калдым эже. Мага биринчи жолу ушинтип эмелерди, мага нааразы болушу да. Негизи кандай болду? Аябай жиниңиз келди окшойт, Түшүнбөйм. Жини келип. Бир жиним келет. Неме болду бир да? Түшүнбөйм. Анан негатив уга турган азыр эмем жок да, өзүм зорго жүрөм анан. Мынаны болсо ооруп өзүм жаңы эле айыктым эле десеңиз. Мен настроениям түшкөнгө болбойт, тез айда дейм да. Тез айда чыгып кетели десем. Бир аз болсо да ой кетти, тамашабы же бир нерсе капкан деген сыяктуу. Мен вообще тамаша деп ойлогон жокмун. Чындап эле бул эже аябай заар эже экен деп. Ушундай дагы эже болот экен, тооглагам. Жок эле нерсени төлө деп айтат. Мыкка Эч ким антип төлө деген эмес, а? Эч ким анткен эмес. Мыкыга эмнеге акчасын алып бербей кетип атасыз? Ошону айтыңызчы. Төлөп коюңуз эми. Эже берип дейм. Негизи алып бер деп айттың да. Жок, айтпадым, мен үйүнө барып келели десем, жок дейт го. Азыр эмнеге барып ырдайм мен кудаларга деп коем. Эй! Мен айттым эле бая элечи. Өзү вообще кечикпейт, Венера жечи мындай айткан окуяга келип берет.
Анан бүгүн ошо жолдун алгысына байланыштуу бир аз Geç айтылып калыптыр да. Ошондой болуп калды да. Биз деле тойду көргөн жокпуз, тойго тиешебиз жок. бир туруп күлкүм келет, бир туруп жиним келет. Ушундай да болот экен да деп. Өмүрүмдө эч ким мындай наразы болгон эмес эле. Жок эле нерсеге эмне төлөйм деп. Мынакей, бүгүн мени жана салондон көргөн бул инимчи. Айткам мен жакшы эле, мен азыр тамашалабай тур, мен аз давлением көтөрүлүп депчи. Давление кичине көтөрүлдү. Эжем болсо сонун актриса экен. Жанагы бай аялдар болот го, эмеси тойду өткөрүп мындай зар болуп. Ошондой эле көрдүм да. Ой эже деп койдум. Мен мектептеги зар эжекелерденмин. Эң зар Эжең эжекелерден. айтып аттым да, мындай Мугалим актриsaдай ойнойт экен, анан Венера эже өзү актриса болсо байкап калбасын эже деп атат, анан неме кылды. Эмнеден эмем чыгып калабы деп коем. Мен таң калам, той бүткөндө эмнеге мени чакырат деп. Бир сага жиним келет да. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана YouTube каналдын көрүүчүлөрү, дагы эле болсо ошол биздин көрүүчүлөрдүн сунушу менен кезектеги эстрада ырчысы, мыкты таланттуу актриса Венера эжебизди биз тамашага салдык. Албетте Ош Бирим телеканалынын жана Сейит Продакшн YouTube каналдын көрүүчүлөрү, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да кимди ушул шоуда көргүңүздөр келсе, комментарий калтырсаңыздар болот. Ал эми Венера эжебизге бир катуу кол чабуулар болсун. Ийгилик каалайбыз. Бар болуң. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Бүгүнкү программаны алып барган мен Эмирлан Бостонбаев болдум. Кол чабуулар болсун бир жолу.